Assalamu alaikum. 5 noyabr 2025. Manas şahrının meri Eris Urmoq tarabынан buyruk çıktı deydi. Kommersiялық объекттерден егер стоянкалар жоқ болса, анда жабылсын деп. Үкіметті Манас шаарынын мэрі на тротуарда да болса коммерциялық объекттер системдүү түрдө мындай тосулуп атат. Силер жабасыңарбы, жардырасыңарбы? Ушундайларды мына жол тоскондорду чечип бергилечи суранычы. Көрүп атабыз, шаарда пробка көп, машина көп болгон үчүн экология бузулуп атат. Жана башка да. Мынакей ар дайым айтып атабыз, мамлекет чоң акчаларды киргизди. Тротуарларды кылыш үчүн, жолдорду кылыш үчүн. Ушуларды мындай тазалап бергилечи сураныч. Мындай адамдар, белгичендер, коляскачандар мындай проблема yüzünü түзбөй жүрсүн деп. ГАИ кызматкерлерин чакырып атабыз, келип атат, штраф кылып атат. Чоң рахмат. Манас шаардык жол камсыздоо короче ГАИден. Бирок мынакей да кайра эле тротуарына не деген замен масла экен? Манолу бир беле деген. Тротуар тосук. Мынакей. Андай. Дагы берме. Тротуар тосук. Якта дагы мынакей. Бул жерде тротуар тосук. Мынакей вообще бардак. Бул жерде бир май алмаштырчу жай экен. Идем бир беле деген. Мынакей. Бул жерден великчендер, коляскачандар мында кандай өтөт? Ошо мындай ишканаларды мына сонун болуп туруп мен сүйүнүп атам. Ушундай буйрук чыкканычы. Жабыш керек мынакей тротуар мына болсо акыбалда. Ошого сураныч.